Зарга жума күнүңүздөр менен. Барыңыздарга салам, жума күнүңүздөр. Салам, барыңыздарга угулуп жатамбы? Суроо жооп. Бизде бүгүн жума күнү. Эртең суббота, воскресенье, скорее всего, не будет эфира. И в понедельник у нас будет итоговый эфир. Итоговый эфир болот понедельник. Понедельник 21, эртең 19, 20, 21. 21 понедельник биздин курс аяктай, сабактар өчөт жана итогдор болот. Эң активдүү мен жаттап калган жана командам ушулай аябай жакшы аракет кылып атат деген бир айымга жолдомо беребиз. Жана өзүңүздөрдүн тапшырмаларыңыздарды эч өчүрбөңүздөр, сториске киргизип, белгилеп, архивде да калат сиздерге. Андан сырткары дагы тапшырмаларыңарды чатка дагы салып, менеджерге да көрсөтүп, өзүңөргө бонус ала алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам. Эртең суббота, воскресенье у нас выходной. По идее, я хотела не каждый день эфиры, да, а 3 эфира хотела сделать, 4 эфира. Но мне прям настолько понравилось, я прям затянулась в эти эфиры. Завтра, суббота, воскресенье, я планирую тоже выходной. Негизи воскресенье у нас день семьи, день любви, и у кураторов тоже. Присоединилась здесь. Круто. Кимдин катышуусу, консультации в прямом эфире. Бүгүн абдан сонун күн болду. Сонун иштерди жазадык. Вообще тынган жокпуз. Буюрса, сентябрдын ортолорунда эмне болду айтам. Сентябрдын ортолорунда именно кандай иш-чара жазадык, кайталам. Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Жакшы жатасыздарбы? Уже разбор просят. 01 12 94 единичка. Бир эки. Сиздин туулган күнүңүздө канча бир деген цифра болсо, бул эго, да, то есть сиздин напсиңиз, эгоизм. Все должно быть как я хочу, от этого я и страдаю часто. Бардыгы мен айткандай болуш керек. Это диктатура же. Бардыгы как я говорю. А нужно прийти к пониманию мне. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатам сизди. Атыңыз ким? Менин атым Кундуз. Очень приятно. Токмокто жашайм. Жаңы эле Инстаграмды жаңы эле үйрөнүп баштадым да. Үйрөнүңүз, Буга биздин чейин бесплатный сабактарды көрүп үйрөнүңүз. буга чейин мен орозо айында Мыктыбек агайдын ошол бизнес нөлдөн деген сабагын окуп, ошол жактан кичине үйрөндүм да. Ошол жактан Инстаграм ачып, ошол просто ал жакта баягы сабактарды эле берип коет экен да. Анан мен Инстаграм менен такыр мурун колдончу эмесмин. Ошондуктан колдонуп үйрөнө албай, анан кийин жакында эле ошо өзүм дагы аракет кылып, нетип атып, анан жаңы үйрөнүп баштадым да. Ал жакта сабактар эле болгондо, киши үйрөтпөсө, көргөзбөсө үйрөнө албайт экенсиң да аны. Конечно, смотрите, запомните все. YouTube'дан издесеңер деле толтура сабак таба аласыңар. Бирок сени текшерип, сага мотивация берип, сенин аркаңан карап, туура келеби, туура келбейби, өзгөчө биздин кыргыздын менталитетине кандай болот, сени адам карап, текшерип, человеческий фактор жок. Сен маны кыла албайсың да. YouTube'ду карап, даже операция жасаганды үйрөнсөк болот. Жада калса, надо будет. Но здесь люди приходят к человеку, чтобы он посмотрел. Команда бизде акысыз 7 күндө. Азыр командам кандай иштеп атат? Бир да суроо жоопсуз калбасын деп атам. Суроонун бардыгы жоопсуз калбай разбор кылып берип атат. То есть
кээ бир курстарда эртең менен ссылка жөнөтүлүп, обратная связь жок болгондуктан кээ бирөө 500 сомдук курстарды окуп алып мен окугам деп ойлошот да. Анан окуса эмне үчүн акысыз курска келип биздин суроолорду көп берет да. Элементарный нерселерди билбей атат да, эгерде СММди окусачы. Ошондуктан сөзсүз түрдө билимди жаңылантып туруш керек. Чакадагы сууда суу кечке тура берсе, ал, конечно же, эме болбойт. Жаңылантып туруш керек, ал сасып уже башкача болуп баштайт. То же самое, аял киши үйдө көпкө отура берсе, чөйрөгө кошулбаса, билим албаса, өзүнүн үстүндө иштебесе, ал акыры, мындайча айтканда, в кавычках, сасып, налып, нааразы болуп баштайт. Это тяжело. Вот сегодня мы контактировали с двумя людьми. Женщина всю жизнь мындай бир чөйрөдө, обществода, бир структурада иштептир да. С ней настолько было тяжело работать, это было нечто, да. Есть люди, которые чөйрөдө жүрөт, эл алдында жүрөт, эл менен сүйлөшүп жүрөт, бир мындай мектепте барып мугалимдер менен, коллектив менен иштесе дагы ошол чөйрө менен аралашып жүрөт. Адамды адам тарбиялайт да. Ал адам более-менее уже осознанный, сүйлөсө дагы орду менен, кээ бирөө вообще түшүнүгү нолдор бар да. Вообще, настолько мышление, да, извините, особенно в далеких регионах. И ошол себептен я почему очень хотела поднять уровень мышления женщин, даже в далеких регионах и селах. Ошон үчүн даже кыргыз тилинде берип атамын. Потому что мага окшогон орустар, алар орустардан деле окуп алат. Алар ютубтан деле көрүп алат. Бирок эч ким аны текшерип, ютубка кирсең, мисалы үчүн 10 разный урок болот, кайсынысы туура билбейсиң. Сени текшерген адам жок, обратка жок. А обратная связь — это самый большой результативностька жеткирчи фактор. Без этого никак. Сен буга чейинки жөнөткөн видеолоруңду да көрдүм, 3-4 сыйралап көрдүм, аябай түшүнүктүү экен. Анан ошондон улам мен СММ сабакты окушум керек экен, кайра башынан СММ сабакты түшүнүп өзүм үйрөнүшүм керек экен деген чечимге келип, атак Эме да? экөөнү эки немен баштап экөөнү токтотуп салгам да Инстаграмды. Мындайда эже, сиз мисалы үчүн азыр партнерде мен Мактыбек агайдан деле келгендер бар, ал аябай жакшы агай, сыйлайм. Бирок алар больше бизнесте. То есть Турциядан сизге бир поставщиктин номерин берет, аяктан портмоне заказ кыласызбы, мисалы үчүн аны бияка келдиби, аны иштетиш керек. Аны жакшы иштетиш үчүн мындайда Инстаграм бул өзүнчө эле бир курс. Сатуулар боюнча бул өзүнчө эле бир курс. Бизнес ачуу, адамдар менен коммуникация кылуу бир курс. Ушундай да эми өзүнүн направлениялары бар да. На самом деле бул жакта онлайнда дагы өзүнүн, сиз сетевойдо иштейсизби же бизнес ачып атасызбы же менде мисалы үчүн 3 жыл мурун декретте отурганда без вложений бирөөнүн көйнөктөрүн подреал алып үйүмө алып келип, онда сону кылып тартып Инстаграмды иштетип акча табайын деген да ойлор келген да. То есть бизге бардык идеялар келет го, бизнес ачайын депчи. Мен базарда соода кылам негизи. Базарда соода кылам. Өзүмдүн точкам бар, базарда соода кылам. Анан андан сырткары жанагы Incruises деп компания, ошолго киргем, ошол жакта иштеп ошол жакта жүрөм. Анан еще ошол бизнес нөлдөн ал Муктубек агайды мен деле жамандаган жокмун. Просто ал жакта обратный, сен айткандай обратный связь жок экен почти. Анан өзүң жаңгыз аны изучать этишиң керек экен да. Анан баягы Инстаграмды түшүнүп, телефонду мындай түшүнгөн адамдар батыраак үйрөнүп кеткидей. Эси аны түшүнбөсөң, сен мурун колдонуп көрбөсөң, анда ал жактан эч нерсени үйрөнбөйт экенсиң почти. Ушундай экен да. Мындай да, эже, биз Кудай бурса, иншаллах, азыр ушул офис издөөдөбүз. Сизде болгон эжекелер да көп келет, онлайн, офлайнда окугум келет депчи. Офлайнга келгендерге биз онлайнды белекке беребиз да. Жумасына 2 жолу келет же 3 жолу келет. Мен анын азыр программасын утвержду. Бул СММ да. Анан мындай да, кандай десем, мен ушул жерден отуруп командама ыраазычылык билдирип кетейин. Командама ыраазычылык билдирип кетейин, себеби дегенде ушундай бат-бат суроо бердиби, сразу жооп берип, бир да суроо жоопсуз калбаш керек. Менин дисциплинам ушундай да. То есть менин командам дагы, то есть өзүнүн
эле бизге окшогон келиндер, кээ бирөө уйсайт, кээ бирөө 3 баласы бар, айылда жашайт, кээ бирөөнүн вообще 5 баласы бар. Бул жакта эң активный куратор мисалы үчүн боюнда бар, жатып алып 3-4 баласы менен иштеп атат да, телефон чукулапчы. Анан они такие же гелинки, женщины, как и мы. Если вы в торговле, я в Токмаке жила на Шамшинской, Березкада. Токмоктун базарында соода кылсаңыз, онлайнда дагы жакшы жаш кызды алып келип, или сиздики улуу мундарга кийим болсо, качественно отснять этот контент и показывать. Хотя бы ошол токмоктун ичинде дагы, или у вас какая цель? Кытайдын жана курсунда окугам да. Жана прямой Taobao жана 1688. Анан ошол жактан үйгө керектүү жанагы азыркы жаңы чыгып атпайбы, кухняга, үйгө негизи жаңы буюмдар. Ошондой жакшы мындай необычный нерселерди алып келип сатайын деп ошондой неме ачкам. Ама ошо менен кичине иштеп, анан азыр токтоп калдым да, эми буюрса ошону өнүктүрөйүн деп атам да. Анан ошол жана туризм бар, туризм 2 инстаграм бар, бирөө туризм Сиз өзүңүздүн мындай да, сиз азыр кундуз платья дегендей сабакты кундуз платья деп инстаграмыңызды ача албайсыз, потому что өмүр бою кундуз платья боло албайсыз. Сиз там кундуз Таштанова деп алсаңыз, мисалы үчүн личный брендиңиз түптөлүп баштайт. Сиз инкруиз сетевойдо болсоңуз тоже ошондо көрсөтүп, насколько я считаю, один из топовых сетевых бизнесов сейчас, да, городской, аябай эң жакшы мындай эменин баардыгы ушу инкруизиске кирип атканын көрүп атам, потому что путешествие экен, азыр адамдар путешествовать хотят, потихонечку хотят копить свои денежки, лайнерде салгылары келип атышат, ошону үй бүлөсү менен и так далее. Это я считаю, что очень круто дейт. Суроо бергенде жооп берип атат куратор дейт. Конечно, суроо бергенде эле жооп беришет, курс бүтөр менен не будет никакой обратной связи, чаттын баардыгы өчөт, ссылки скинутся, да. Но курста биздин кураторлар от Кейси Беллыдан бүт учениктерге подписка болуп, 1 айдын ичинде стористериңерди текшерет. А жакта, конечно, уже по-другому обратная связь будет, вдвойне мощнее, и месяц обучения, еще месяц доступа. А бул жакта вас 2400 человек по всем WhatsApp-группам, и они отвечают на ваши вопросы. И это, думаю, что это... Я вообще даже чаты могла не подключать, но мне важно дать обратную связь вам. Без этого никак. То есть, если мен результат албасын жөн эле самостоятельный тарифти включать этким келет десем, ал результат албайт, даже көрбөй коет да, анан мен жамандашым мүмкүн. Ошон үчүн ал адам эч качан без обратной связи эмес, именно чөйрө менен, ошол чөйрө менен бири-бирин көрүп, где-то атаандашып, где-то шыктанышып, бири-бирин көрүп, суктанышып, мен мисалы үчүн атаандашу биринчи орун алгым келгендер бир достигаторство менен где-то всегда занимала там хорошие запуски делала и так далее. В сиздин случайда, если Taobao'дан заказ, мисалы үчүн менде азыр ой жүрүп атат, мына балдарга сентябрь келатат, кийимди мен Pinduo'до эле жана да сайттар бар экен, ошол жактан заказ кыламбы балдарыма арзан, же Дордойдон барып кийинемби деп. Либо же, то есть видите, насколько, да, уже скоро мы будем и Wildberries'тен заказывать, и бул сайттан будем заказывать, да? Особенно мен айткенде айылдарга барсаң, уже элдин баары, келиндин баары Pinduo'дон заказ кылышат экен. Как минимум сумки, ботинки и балдарына мындай кийим кечек ошентип заказ кылып калыптыр да. Настолько өнүгүп атабыз. Плюс я люстры заказала 19 000 4 люстра заказ кылдым. Алар бирөөсү эле биякта 50-60 миңдик люстралар. Я очень надеюсь, что сынбай келет. Как приедут, я все покажу, выложу. Это, конечно, доверие. Мен ал адамга ишенсем, мен ошого сразу перевод кылдым 19 000. Ал адам кийин мен окуучум болчу, наставничествого келген. Мен ага Суу Самырда жашайт, кан журту менен, элестетиңиз. Но когда есть доверие, бул адамга ишенсе болот экен экран аркасынан көргөндө, ты можешь заказывать и покупать. У тебя идут продажи. Личный бренд, когда сильный, идут еще и продажи болот да. То есть, эгер сизди мен инстаграмдан көрүп, ишеничтүү экен, бул мени как бы ар кандай да азыр, мисалы үчүн инстаграмда ар кандай случайлар болот. Ошон үчүн ишенимдүүбү адамдарга дагы бул ушундай эме керек да, кандай десем, көрүшөт, кээ бирөө сразу сатып алышы мүмкүн, кээ бирөө 1 ай, 2 ай, 3 ай, кээ бирөө ошонун баарын ишениш үчүн 3 ай, 4 ай, 6 ай, кээ бирөө 1 жыл ойлонот. Поэтому не нужно расстраиваться, когда у вас что-то не идет. Вот этот момент. Второй момент.
WhatsApp'tan суроо берип жана неметкендечи, ошондо мен мындай сен азыр сатууга не этип атпайсыңбы? Вот ошондо мен сүйлөшүү кыйын экен да, мага через WhatsApp неме баягы мен живой сүйлөшүп көнүп алгам да базардачы. А вот WhatsApp'тан мен телефондон сүйлөшүү мага кыйын экен да. Вот ушул жагы мен неметип атам. Смотрите, Өнүгүшүм керек. мындай да, мисалы үчүн мен деле азыр дүкөн ачкым келет. Мен дагы азыр балким Италиядан чоң аялдарга жакшы көйнөктөрдү алып келгим келет. Тойдо элде жок көйнөктөрдү кийиңер келеби, качественный. Эмне үчүн чоң улуу аялдарга? Себеби дегенде улуу токтолгон айымдар, алар уже жашоодо токтолду, они могут себе позволить качественные вещи. Если я работаю на студенток, каравандагы жаш кыздарга иштесем, аларга качество не важно, аларга модный болсо, арзаныраак болсо да боло берет да. То есть мы же сами такие были, я сама была такая. В молодости идешь, Джунхайдан что-нибудь такое купишь, все. Азыр я уже мама двоих, мага уже стандартный кийим батпайт, маленькие размеры. То есть на какую аудиторию вы хотите работать? Ошол да, суроочу сизге. Экинчи момент, вот эти знания сейчас сетевой болуп атпайсызбы? Как минимум сизге Бишкекке бир келип фотосессия кылып кетишиңиз керек, жашнакай. Примерлерди Фотосессияны каяктан кылыш керек? Фотосессияны фотографтардын номерин берем, ошол жактан барып, өзүңүз барып, 1 саатпы, же болбосо кафейнядан барасызбы, жашнакай там өзүңүз, мисалы үчүн, меня эметкенде берем да, я говорю, вот, сходите к ним, к этим девочкам, депчи, то есть барып фотосессия кылып, девочки, скиньте в чат этот пример визуалов, спросите у этих менеджеров, пожалуйста, спросите у этих Асель и Гимеле, Каныке, кураторов спросите, у них есть все вот этот примеры. Второй момент. Жөн эле фотосессия эмес, мисалы үчүн, сиз канчадасыз? Мен мисалы үчүн Узаткан Жусупованын продюсеримен, ал 45-те. Ал мага 43 жашында келгенде ойлогондо ушул эжеке мен канча акыркы постумду көрдүңүзбү? 49дагы 49 жизнь только начинается деген. Да. Да, поэтому здесь посмотрите даже, перейдите к ней в аккаунт, как она ведет, как она снимает сторисы, рилсы, автоматически чыгат. Здесь образ жизни, она мындай да, сиз өзүңүздүн оюңузду дагы пост менен, если аябай күнүгө мен мотуп кыйшактап чыккым келбейт деген күндө дагы сторисиңизге видеолорду, товарды, мисалы үчүн бордойдо иштеп, сода кылган кыздар даже тачкиге монтип жүктөп алгандан бери тартып, музыка коштоп, бүгүн монтип иштедим, момдай кылдым, тигини кылдым, бүгүн анан үйгө келип жанталашып тамак жасадым, балдарым карадым, эшикке чыктым деп, сонун кылып подача кылса, это же тоже круто, да, за ней смотреть. Второй момент это, эгерде сиз, мен некогда, мен бизнесом занимаюсь, мен айына 5000 сом онлайн төлөп берем, мага СММщик берчи бир жакшы кундуз десеңиз, мен окуучуларыма бере алам сизге, без проблем. Бирок сиз өзүңүз жакшы болот. Бирок өзүңүз должна научиться. Эмне кылып атат, мындай эмне кылып атат, үстүнөн текшергенди, билгенди. Эмне болуп атат, эмне кылышыбыз керек, жөн эле эмнеге төлөп атам. Анан мен сизге катталсам, там кундуз фамилияңыз ким? Мындай айымга катталсам, да, катталсам, аяктан СММщигиңизге эле картинка чыгара берсе, мен сиздин баракча мен үчүн кызыксыз болот. Элестетиңиз, мен өзүм чыкпай, жөн эле картинкалар чыгара берсем, хотя бы мен өзүмдүн оюмду сүрөткө, фонго деле оюмду түшүрүп, же болбосо мындай бир, кандай десем, интересно Инстаграм вести, сиз сетевойдо деле көрүп атсаңыз керек экен. Мисалы үчүн мага 60-70 айымдар деле келип, үйдө отурбай, мындай улам офиске чуркабай, үйдөн иштеген үйрөнүшүм керек болот деп айтышат да. Это элементарно. Да, я сейчас включила уроки, элементарно WhatsApp менен Телеграмды упаковка кылып койгула дейм да, мен курска келгендечи, потому что курска келгендеринде составын карасаң, менин балдарым, менин байлыгым. Окей, менин деле балдарым бар, но если ты личный бренд, өзүңдүн сүрөтүң турус керек, жашнакай, аркаңды карап эмес, анан сүрөтүң жок, даже элементарный сердечкалар, бир нерселер менен упакованный WhatsApp болсо, ошол адамга мен кантип акча сала алам? Это же личный бренд, сен сүрөтүң, даже WhatsApp'тагы сүрөтүң, Instagram'дагы сүрөтүң өкө окшош болуш керек. Бир номерди сактап алды, ошондо да Telegram болушуң керек. Азыр мисалы үчүн Telegram'дан сиз өзүңүз канал ачып алып, ошол жакка бүт товарыңызды салып, ошол ссылканы эле ыргытып коюп, ошол жактан көрсөтсөңүз болот.
Плюс биз курста мисалы үчүн СММ адиси болуп иштейм дегендерге мына бул кыздардын баары азыр жумуштарын көрсөтүп атпайбы, работаларын, видео, пост, ошонун баарын Telegram каналына сактап коюп, мына менин кейстерим деп жумуш издегенде өздөрүнө да оңой болот да. То есть өзүнүн резюмесин жумуштары менен ушул жакка сактап коюш керек да. То есть мурункудай резюме эмес, азыр уже өзүнүн кейстерин, портфолиосун деп коет. Телеграмдан канал же группа ачып алып, мисалы үчүн мага мобилограф керек, СММщик керек дегенде сизге мисалы үчүн ал ссылкасын жөнөтөт, сиз ссылканы ачасыз, анын работаларын до, после, кандай видео монтаж жасайт, кандай адамдар отзыв айтыштагы, ой Аселичка рахмат, адамгерчиликтүүсүң, ушундай тыпылдак кызсың, жоопкерчиликтүүсүң, баракчамды сонун алып барып бердиң деген жакшы отзывдар турса, клиенттердин ыраазычылыктары турса, сиз дагы мисалы үчүн о давай жакшы кыз экен иштешели дейсиз да, туурабы? Это же продает. Поэтому не просто отучиться на курс, да, вот эти навыки, то есть 25 способов даже как искать клиентов. И вот сиздин случайда, мисалы үчүн, мен уже 50ге чыктым, монун баарын кылбайм деп атпайсызбы, но сизге это же нужно, вы же будете развивать сетевой, во-первых. Вы будете свой товар, да? Сизге өзүңүзгө керек бул нерсе, в любом случае окуп алышыңыз керек да. Анан бирөөгө төлөгүчө кызыма төлөйм десеңиз, кызыңызды окутуп алыңыз. Но өзүңүзгө керек, өзүңүз ушинтип тартып, өзүңүз, мисалы үчүн сиз азыр Турцияга барып, товарга барып калсаңыз, сизге СММщик жаныңызга барбайт, туурабы? Өзүңүз жүрөсүз, өзүңүз тартасыз. В моменте. Ошолор тартып киргизип койсоңуз, элдер көрөт. Анан кийин дагы сиз айта аласыз, мына мен Турцияда болгом, бул жакта болгом, тигил жакта болгом. Мисалы үчүн мен 2014 канча, 12 жыл мурун Италияда жүрдүм, 4 жыл. Инстаграм тогда не было. Я сейчас не могу вам показать тех красивых фоток, но я надеюсь, что когда-нибудь я еще попаду в Италию. Не в качестве мигранта, а в качестве отдыхающей. И выложу очень много красивых фото. Вот в этот момент. Сизге в любом случае, если бизнес тегайын болсоңуз, өзүңүзгө да керек. И СММщик керек. Потому что мен мисалы үчүн азыр чайхана ачып алып туруп, СММщикти алып койсом, ал каалагандай иштей берет. А мен ага айтышым керек. Күнүнө мондай сторис жасайсың, давай акция кылалы, давай мондай кылгының, таргет кетиргиниң, мынткиниң, акция жарыялагының, менин визуалым, менин аккаунтум мондай стилде болуш керек. Конкуренттерди көрдүңбү, мындай болуш керек деп мен өзүм аралашпасам, менин бизнесим үчүн эч ким мага күйбөйт. Ал да мага күйбөйт. Вы должны сами разбираться в этом. Понимаете? Кундуз, силердин качан болот СММ окууларыңар? Мен ошол жакка катышат элем. 1-сентябрда башталат. Болгону 5000 сом. 5000 сом турат. Мисалы үчүн кээ бир келиндер 5000 да кымбат десе, мисалы үчүн 2 бөлүп төлөсө, рассрочка, бирине чейин бөлүп төлөсө болот. Анан 120дай сабак отдельно уже WhatsApp группада куратор менен, аяктан 50ден ашык окуучу албайм. Мен менен Zoom бар, менин жандуу, менин сабактар атайын платформада жүктөлгөн, платформада. Девочки потом скинут, почтаңызга келет, анан Телеграмдан дагы келет, и WhatsAppта чат бар. Кыздар ачып, жаап, өздөрү сиздерге катталып, сторисиңерди көрүп турат. Фотосессияга барасыңар, ашып кетсе 1 саатка 1,5 сом. То есть ал 2000-3000 алат, бирок мен кыздарыма 1,5 сом алат. Мен окуучуларыма. Второй момент, аякта бир 120дай сабак плюс таргет боюнча отдельно 50 сабакты таргетологдон сатып алдым. Бирок ал көп болуп кетет экен да, адамга көп болуп кетет деп Телеграмга аны отдельно кошуп, кимге керек болсо эле берели деп атабыз. Андан сырткары вот биринчи модульда эле өзүңүз көргөндөй 20-25 сабак бул психология жана дисциплина. Булар коркотушпайбы клиентке жазгандан, отказ алгандан, или эчке сториске чыккандан, ошон үчүн ошонун баардыгы керек болот экен да, дисциплина. И мне напомните этот трекер привычек дать, чтобы они распечатали, күндө рилс, бул тигил баняга бардым, бастым деп өзүңөргө. Просто надо распечатать. Вот трекер. Көчөңкү мен задание бергенде бүгүнтөн баштап ошентип жаздым. Мен күнүгө бүгүнтөн баштап мындай кылам дедим. Анан еще неме сторис неметтим жанагы өзүм жана благодарность за эти. Дай быстро. Я дам тебе денег. На, бумажные деньги? Да. На, вот тебе 20 сомов, 20, много денег.
Это тебе подарок. Ага, все, спасибо. Да, активный болуңуз, азыр чыгып алып, мына азыр ушундай билимдерди алып атам, окуп атам. Көрсө болот экен, аккаунт, то есть девочки, отправьте вот это аккаунты всех. У нас 67 жаштагы эжекебиз окуду СММдичи, анан кыздары Америкадан акча салат экен да. Апа, жакшы чөйрөдө жүр, картайып кетпе, жакшы адамдар менен тааныш, ийне сайганды үйрөнбөсөң дагы жакшы, мисалы үчүн, кайсы ошондой чөйрөнү каяктан таба алат? Ошол чөйрөнү мисалы үчүн мен мисалы үчүн чөйрө издеп, даже ошондой бизнесмендердин кругуна баргым келет азыр. У меня вот желание сейчас расти, быть среди этих бизнесменов. У них энергия другая, у них мышление другое, Это люди, которые готовы, мисалы үчүн, кээ мисалы үчүн 20 000 эмес, 100 000 сом аренда помещения алат да. Ты сама же это сделала. Всё. И мисалы үчүн кээ бирөө өмүр бою 20 000 арендага чыгып бизнес баштоодон коркот. Кээ бирөө мисалы үчүн баштап салып атпайбы, ошону башташ үчүн дагы кандай эрк керек? Не все это могут сделать. Кээ бирөө мисалы что ты хочешь от меня? На. Менин туулган күнүм 21/05/74. Ну, вы самая умная. Рахмат. Рахмат, комплименти. О, у вас, смотрите, линия коммуникации есть. Адамдар менен жакшы сүйлөшөт экенсиз. Линия коммуникации у вас есть цели, четкий максаттарды коюп, ошо максаттарга жете алат экенсиз. Это круто. Энергияңыз бар экен. Бирок кичине мындай да, результатка до конца жеткиргенге эме керек. Немножко нужно поработать. Мындай, кандай десем, результативность и больше кандай энергия есть, цели есть, общение, коммуникация есть. Но вот как у вас эмес? Эмгекчисизби? Трудоголиксизби? Ооба. Ну, очень хороший, очень хороший. У вас есть очень хорошая линия бесконечных денег бар экенсиз. Это круто. Акча келе беребизби? Акча келе берет, акчаңызга. Вот это круто. Круто. Результативность, эффективность, практичность нарабатывать этсеңиз круто. У вас очень хорошие данные. Жакшы экен, аябай. Рахмат. Рахмат. 3-5. Рахмат, анда жанагы немелерди жөнөтсөңөр, мен жазып неме каяктан связь кылсам болот, кантип связь кылам? Же жанагы өзүң WhatsApp-ыңа жазайынбы? Жок, мага жазбаңыздар. Мен кыздарыма жазыңыздар. Жок, мен куратор. кыздар жанагы неме деген, куратор кызга, Хорошо. Менеджерлар, анан чатка деле бүгүн деле жөнөтүп коюшат, на самом деле. Ошо кстати, ошол курстар мен өзүм Zoom өтөм. Аягында мен менен Жанду жолугушуу бар. Бишкекке чакырам кафеняга. Жанду, анан тапшырмаларды аткаргандарга берем сертификат. Ооба да, туура. Мындай аракет кылган адамды колдогум келет, аракет кылган адамга бир нерсе бергим келет да. Анан ойлойм, это очень справедливо. Андан сырткары Zoom'дан психолог келет. Zoom'дан өзүңөргө психолог келип сүйлөп, вопрос-ответ кылат. Финансылык сабаттуулук, именно инвестиция боюнча, мисалы үчүн финансыңды күнүгө расход, доход канча жазыш керек, мисалы үчүн 10% кандай кылыш керек, как копить на путешествие, то есть финансылык сабаттуулук боюнча дагы эксперт келип сабак өтөт Zoom'дан. Андан сырткары таргетолог менен сабак өтүлөт. Мисалы үчүн кээ бирөө бизнесимди өнүктүрөм, бизнес баракчамды өнүктүрөм, подписчик керек дегенде сөзсүз түрдө ошондой таргетологдор дагы керек. Вот в вашем случае фотосессия обязательно, без этого никак. Вы, я думаю, что можете это себе позволить, как минимум, да? Что еще? И вообще, мен чөйрөмдө болуп, бир ай менен болосуздар, мен команда менен бир ай дагы доступта болот сабак, плюс курс бүткөндө баарыңарды бир чатка кошобуз, тренингтер болуп калабы,
мастер класс же болбосо бир дополнительный сабак, бир нерселер болгондо ссылкалар жөнөтүлөт, вакансиялар жөнөтүлөт. Мисалы үчүн көзүндө дагы мастер класс болгон атат, и тренинг. Ошол жака мен өзүмдүн кыздарды чакырам акысыз, или жолугушууларга, ушундай сыяктуу бир объявлениялар, же болбосо Zoom, общий Zoom болсо ошол жака ссылка келет. То есть я всегда поддерживаю своих девчонок. Менден как мындай да, поддержка, Рахмат. комьюнити. Ушунчалык Кундуз сенде көп энергия, ушунчалык прям сүйлөшсөң энергия получаешь, честно. Прям ушунчалык неме үчүн позитивный, прям аябай прям мен Кундуз деп атымды укканда эле ойбай. Аябай жактым. Сонун Кудайым буюрса СММди окуп анда дагы жолугушабыз анда. Мен эми убактыңды албайын, башка бирөөлөр да күтүп аткандыр, сен менен сүйлөшөлүк деп. Мейли, чоң рахмат. Иштериңе ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. 35 мүнөт сүйлөшүп турсуз экөөбүз. Караңызчы, 35 мүнөт. Чоң рахмат. Это вот самый уникальный случай, когда вот обычно меня зовут кофе чипелели или еще что-то, но у меня вообще нету времени, у меня прям каждый час расписан. Консультацияга чакырышат, мисалы үчүн жанды жолугуп 2-3 саат консультация берүү, стратегиясын берүү. Это, ну, денег, да, стоит, но я даже не беру, действительно нету времени, да. $800, 8.000, 10.000 өйдө алам, да. Анан түз эфирге келгенде, монтип жөн эле элге бергим келгенде, мен эптеп эле эмес, бирөөнү алсам, до конца хочу консультировать. Анан разные случаи бывают, мисалы үчүн просто так идти пить кофе не могу, но мондай акысыз мастер-класстарга, тренингтерге чакырганда сөзсүз келгиле, сүйлөшөбүз. Жандуу, это вообще круто. Андан сырткары сентябрь келатат, мына сентябрда сөзсүз түрдө дагы будет тренинги будут, мастер-классы будут, буду приглашать, оповещать. Поэтому биздин группаларда болгула, курс бүтөрмөң, чаттар жабыла, бирок акысыз сабактар, приглашение на мастер-класс, бир нерселерди команда жөнөтүп турат сөзсүз түрдө, потому что у меня всегда есть то, ну, бесплатные какие-то проекты тоже есть, туда приходить, платные, недорогие проекты тоже есть, вот. Телеграмдагы жанагы акча, жанагы баланын немесин айтып атпайсың, ошолордун баары мээримди тазаладык, прям немелерин ошол жактагы сабактарыңды угуп алып, 3-4 жол кайталап уктум. Ушунчалык ар бир сөзүң ушунчалык неме экен. Бесценный, короче, адам үчүн чын. Көп нерселер мээримди аябай көп нерселер неметти да, чын ушундай да деп аябай көп нерселерди айттым да. Мен 50 жашка чыксам дагы менин оюмда жок, мен мындай как-то вот ушундай башка бирөө айтса деп мындай түшүнө каласың го, а так өзүң ойлосоң андай нерсе кетпейт го. Вот ошондой нерселердин баарын алдымда инсайт деп коебу. Жана мен акыркы постумду көрсөңүз, 49 жизнь только начинается деп. Пролистайте, 3-чү видеодо Назгуле жамтет да. Наставничество келгенде я их вот так же мощно былчыйм да, она говорит, жолугушууга келатканда коркушат да, депчи, суроолорду жазып келишет. Потому что мага келгенде унутуп калышы мүмкүн да, анан мынтет коронаңарды чечкиле, мен билемди, убирайте, обнуляйтесь десе, коронам түшүп кетип таппай калдым. Анан говорит, ё-моё, жүрөгүм барды алып бүттүң, коркуп атып жазып атып вообще, блин. То есть, ну это реально, я считаю, что кыргыздарга Кундуз ошондой бир адам керек да, вот ошондой. А вот мен Мыктыбек агайдын немесине баргам, бирок мен ал жактан айтып атпаймынбы, только онлайн экен, ал жактан вообще почти эч нерсени үйрөнгөн жокмун. Эми болду, конечно, ал жактан дагы мындай инсайт, конечно, получила, но вот не так уж, да, короче. Мындай же негизи эме билим энергия менен берилет да. То есть энергия менен берилет. Эртең менен туруп бир фото, анан бир сөз чыкканда деле бул өтө мотивация да. Бир текст окудуң, анан дисциплина бар. Жана бизге кыргыздарга ошондой, эми чынын айтканда мага даже 1-2-3 насаатчылык бүтүп деле келишет. Кундуз мага, короче, мындайча айтканда, попама ийне саясыңбы,
не кыласың, сабайсыңбы, бирок мен бир ийгиликти кылчу деп, ну, наставничествону ошентет да. Бул негизи бул СММде силер онлайн окуусуңар, да, онлайн окуусуңар азыркыдай, только ал жакта көбүрөөк сабак, көбүрөөк внимание, көбүрөөк отдача болот, и вас будет меньше, да. Вот ошондо разница болот, и плюс аягында мен менен жандуу жолугушуу болот. 23-ндө меня пригласили Ошко спикером в тренинг. Я не знаю, если они мне купят туда-обратно билет, я обязательно прилечу в Ош, и бир чайханага ким Ошто болсо чакырам сөзсүз түрдө жолугушууга. Андан сырткары дагы күн суукта электе дагы жакшы проекттер бар. Баткенге барып бесплатный тренинг өтүү, бул уже психолог менен биргеликте жаткан же менен Жалал Абадка баруу бар, бирок анда көрөбүз, сөз үстүндө үй бүлөлөрүбүз бар, биздин да шефтер бар дегендей. Рахмат эже. Ага, мега чоң рахмат сага дагы. Ийгилик. Доктор Баишева. Давайте с врачом поговорим. Очень интересно. Когда одно и то же уже как-то нет, это вот врач келсе, еще какой-то интересный проектор болсо, вот их классно разбирать. Мисалы үчүн мен түз эфирге чыкканда даже запусктарды разбор кылгым келет да. Я хочу разбирать запуски, я хочу... Каякты бассам чыгып кетем мен. X-ты басыңыз. Үстүндө оң тарапта X турат. Ага, мейли, рахмат, жакшы. Саламатсызбы? Саламатсызбы эже. Менин атым Айжамал. Өзүмдүн кесибим боюнча врач болом. Только ординатураны бүттүм. Пока прям опыт работы жакшы жок. Сиздин инстаграмды аябагандай мага жагат. Сиздин өзүңүздүн сабактарыңыз, өзүңүздү кантип өстүргөнүңүздүн үйдө мага аябай жагат. Прямой эфирге прям от души желать этип кирген. Мени талап калса экен депчи. Сиздин өзүңүздүн характериңизди жагат, подачаңыз жагат. Ошо сиздей болгон адамдар мен окуп үйрөнгүм келет да. Анан СММди пока окуй элекмин. Бесплатный СММ болгондо өзүмдү ошол кезде окуп аккаунтымды кичине упаковка кылып алгам да. Анан мен негизи продюсирование жагына аябай кызыгам. У меня есть способности, преподавательские способности бар да, со школы ошондой. Анан кичине эле жакшы эле уверенности не хватает начать. Так, врач АМК с ординатураны бүттүңүз. Полная дата рождения? 23.04.95. 23.04.1995. Вы замужем? Дети есть? В Бишкеке живете? Да, я в Бишкеке живу. Замужем, детей пока нет. Так, у вас цель какая? Өзүңүздүн профессияңыз менен кетесизби? Инстаграмда врач катары алып кетесизби? И плюс продюсер болгуңуз келеби или кандай? Негизи врач катары кетким келет, продюсер болгум келет, бирок деген сөзүм бар да, ушул именно врач жагынан өзүмдүн знанияларыма пока ишенбей атам да. Кандай врач? Работа жок. Кардиолог. Кардиолог. Я тоже дочка медиков. Очень приятно. 23-е. Ну, вы смотрите, пришли в этот мир масштабировать. У вас будет очень много детей, это круто. Ну, все равно, да, пятеркаларды обязательно беру в продажах, потому что булар прирожденный бизнесмендер, сатуучулар, торговляга. Өзүңдү сата албайсың, бирок башка бирөөнү куш сатып саласың да. У вас это прирожденное. Анан бул жашоо бизнести жакшы масштабка чыгара алат, масштабирование, но вы немножко холодная, и у вас вот такое сердечко, очень обидчивое. Хрусталь. О, я обидчивая. И сама кардиолог, это круто. Анан, смотрите, я вас как вижу. Өзүңүздүн личный брендиңизди, мисалы үчүн, как вы можете быть наставником или продюсером для врачей. Мага врачтар келет, личный бренд керек дейт. Педиатр или, допустим, педиатр болобу, дагы бирөө болобу. Ошондо сиз өзүңүз продюсер болосуз, СММщикти алып өзүңүз иштейсиз. Но сиз дагы хотя бы базовый биринчи класстыкын окуп алышыңыз керек да. Бул өзүңүздүн инстаграмыңызды упаковка кылып,
күйөөм кызганат эле татмая инстаграмда болгум келбейт жүзда десе жаап алып упаковка кылып алып отура бериңиз, үйүңүздү бекитип алып. Жаккан адамдарды гана кошуп, если нормально все круто десеңиз инстаграмыңызды врач болгондо, как я вот, например, так, наставник для врачей или личный бренд врача, или же как назвать, продюсер для врачей. Продюсер курс ачкысы деле, врач курс ачпайт, сиз эмне кардиология курсун ача албайсыздар, туурабы? Личный бренд керек, врачка личный бренди болгондо ага консультациялар көп. Педиатрдын личный брендин иштетип, фотосессия алып барып, жөн эле халатчан жакшы фотосессия кылып коюш оңой эмес. Ага дагы постерду чыгарып, ал докторго биз лоялдуулук, ишеним пайда болуш үчүн кандай коллаборациялар жасаш керек, кандай туура рекламаны кантип скупать этиш керек, ким менен түз эфирлерге чыгыш керек бул врач, кантип личный брендин көтөрүш керек, кандай конкурс жарыялаш керек, кандай может фарм компаниялар менен бир соглашение бир нерселерди түзүш керек, либо же анын фамилиясын бивайт эткенде любой врач, мисалы үчүн балдарым азыр невропатолог, невролог, жакшы педиатр издеп атам, вот мен госко барып, для меня время деньги, и я иду в частный, и я всегда смотрю отзывы, вбиваю отзывы, смотрю, мамлайф и так далее, да, и вот ошол инстаграмын карайбыз биз, полный вбивать инстаграмы кандай чыкса, отзывдар кандай чыгат, ал кандай педиатр, адам катары мага жагабы, как у него инстаграм идет, кандай результат берип атат и так далее, ошону көргөндө уже уровень доверия уже мындай эме болот да. Поэтому любой врач, они уже понимают, что нужно работать над личным брендом. И орусча сүйлөп түш көргөндүн баардыгы азыр кыргызча сүйлөп баштаган, особенно врачтар, потому что кыргызскоязычный аудиторияда жөнөкөй, мисалы үчүн, жөнөкөй терапевт, в моем случае, да, эмне үчүн бизде зарна болот, эмне үчүн бизде там эмне үчүн мындай болот, эмне үчүн мындай болот, эмне үчүн тигиндей болот деп кыргызча эле отуруп алып эле кабинетинде рилстер тартып, анан набрала 20 тысяч или 30 тысяч живых подписчиков. То есть как это делать, это тоже вы должны знать. Это врач менен психологду жетелешим керек да, мындайча айткандачы. Бизде фотосессия болот, мондай образдарды даярданыңыз, бирөөсү врачебный формада кийиңиз, бирөөсүндө инструмент кармап түшүңүз, бирөөсүндө көйнөк кийип женственный түшүңүз, бирөөсүндө мындай түшүңүз деп. То есть продюсер, он стратег, аны уже сиз хотя бы 5000 базовый окуп алгандан кийин анан запуск проектирование курсуңузду окуп алсаңыз болот. Хорошо? Но сначала нужно вот это элементарно, биринчи класс билген нерсени үйрөнүп алышыңыз керек. Элементарно монтаждаганы. Мисалы үчүн мен продюсермин, мен экспертим экөөбүз чогуу жүргөндө, так, мобилографты вызываем, дебей, мен өзүм тартып, өзүм монтаждап, стористерин жасап, бир нерселерди үйрөтүп туруп шыттып коем. Тренингде жүрөбүзбү, отзывдарды алып, то есть бул нерсе өзүңүзгө керек. Во-первых, өзүңүздүн аккаунтуңузду алып барганга, экинчиден, ал экспертке өзүңүз деле жандуу где-то подсказывать этип, аны снимать этип, ошону быстро монтаждаганга, стратегия бергенге потихонечку вести. Потому что кандай мыкты врачтар бар, бирок инстаграмын алып барышпайт, вообще не понимают, ничего не понимают. И вот это им нужно не онлайн даже где-то, а тет-а-тет. Есть шутки, которые могут онлайн. Азыр менде опыт работы жок болуп атпайбы, только бүттүм да. Мен өзүмдүн личный брендимди как продюсер катары алып чыга берем. Например, өзүм как не лечащий врач. Смотрите, я вам рекомендую вот так. Ар бир адам мындай акырын тепкич менен көтөрүлөт го. Мен сизге рекомендую сначала обучиться СММ. Өзүңүздү доктор давай эле, анда аты жөнүңүздү эле коюңуз. Аты жөнүңүздү коюп, башында как СММ специалист. Или вот мындайда СММ болгондо дагы баарыңарга прям запишите себе. СММ болгондо дагы ар бир адам өзүнүн бешенесине бир жол болот да. СММ болгондо мындай маңдайына жалаң эле дүкөндөргө кабыл бериши мүмкүн, кээ бирөөнө магазиндер кийим кечек, кээ бирөөнө жалаң ресторан, чайхана, магазин, продукты. Мен жашоомдо биринчи СММ болгондо жалаң кийим кече болгон, экинчиси болсо азыр продюсер катары келгенде жалаң психологдор келет магачы. То есть бул мен уже болуп калды окшойт да. Анан сиз должны позиционировать себя для начала СММ для врачей. Алардын аккаунттарын алып барганда өзүңүз прям опыт кылыңыз. Надо будет бир жума бекер иштеңиз, бир ай бекер иштеңиз.
бесплатно опыт практика үчүн. Андан кийин 5000 или же просто бесплатно болбосо деле хотя бы фиксированно, хотя бы вот 5000 онлайнга 5000 деп бир врачтын бирөөнүн аккаунтун алып алып, даже медсестра, обычный медсестра деле баракчасын жазып алсынчы, мага укол сайган медсестра керек дегенде, кышында балдарыма болгондо я могу вызвать. Если у меня, я не знаю, телеграм-канал, или инстаграмда медсестра Бишкек, Токжар деп алсам, мисалы үчүн, вызвать срочно же надо, да? Она может упаковать свой аккаунт и тоже принимать, быть там медсестрой. Укол 100 сом, хотя 300 сомдон өйдө укол делать, да? А второй момент, я вам рекомендую хотя бы вот жаңы жылга чейин вот прям опыт набирать в СММ. Мына, окуп алдыңыз сентябрь, октябрь уже практикуетесь, и октябрь уже ноябрь уже окуйсуз запускту продюсированияны. И параллельно баракчаңды алып барганда биякта продюсер болгондо үйрөнөсүз. Потому что кээ бир врачтарга сиз и продюсер плюс СММ навыктармен даже, возможно, өзүңүз деле алып барып кетесиз. Түшүндүңүзбү? Потому что мен продюсермин, бул психолог, бул жакта бир эмес 2 СММщик бар, экөөнү башкара берип, мен уже баларга айтып, бир нерсе ылдырча барып туруп бүтүп барып жазып салам, да? То есть иногда нужно в моменте быстро сделать, да? Я не могу ей от нее требовать то, что она мне может дать. Очень сложно найти идеального СММ-специалиста, который подходит под меня. Ошон үчүн сиз буга да айтыш үчүн, тиге да айтыш үчүн ошол нерсени өзүң биринчи билишиң керек. Я вам, да, можете быть продюсером и даже наставником для врачей. Возможно, даже ушинтип жакшы СММди үйрөнүп, жакшы өзүңүз СММ адиси катары 1-2 врачты, 1-2 медицина тармагында 1-2 проект алып барып, башка конкуренттерди көрүп, Казакстанды, российский эксперттердин, врачтардын аккаунттарын көрүп, сиз да ошондой идеализмге жеткенге аракет кылып, жакшы жазаганды үйрөнүп алган соң, уже продюсированияда үйрөнүп алган, продюсердикти уже жакшы окуйсуз да, 2 ай окуйсуз продюсерликти, запусктарды окудуңуз, андан кийин анан өзүңүзгө жаккан уже туура СММ адисин издеп, уже ага жардам берип, аны дагы контролдоп где-то өстүрүп алышыңыз керек под себя. Идеальный келбей. Либо ал жок болуп кетип калса, иштей албайм, мага жакпайт деп кетип калган күндө дагы өзүңүз башканы алгыча, балким өзүңүз да ошол бир проект алып, ошону иштейсиз. Второй момент. Что еще? Тогда я вам рекомендую для начала бир направление алыңыз, потому что сиз азыр ушуну окуп алып, мындай стратегия, план түзүп алып туруп анан кийимгече садик алып бар, магазинимди алып бар, же болбосо там бир нерсе кыл десе, то есть акча керек болсо, если опыт керек болсо, можно. Но я рекомендую бир направление айтыпчы. Мен СММ, я такой СММ-специалист, мобилограф, веду такие стоматолог, сеть стоматологических, да, клиник или стоматологтордун эмелерин. Ошол направление, бир направление кетсе, ошол жактан жакшы өсөт, узкий спектр менен. Либо же психологтордун баракчасын кыргызча жакшы жазат, стористеринде жазып, жакшы алып барып калса, то есть я вот өзүнүн күчтүү жагын көрсөтсө, сөзсүз түрдө башка психологторго өзү сунуштаса, алар да алышат. Ну вот вам эта рекомендация, это вот, и перестать обижаться, вот просто обиделись, это просто высморкались и все забыли, да, потому что именно вот это будет вам мешать. Второй момент, работа над собой, если хотите вот в этом плане расти. Что еще? Все, есть еще вопросы? Еще вопрос, ошо аудитория кыргыз тилдүү аткап келгим келет да азырчы. Ошондой кылбасам болот, Кыргыз аудиторияны охват кылыш үчүн кыргызча блог алып барыңыз, кыргызча рилстарыңыз, кыргызча мен ушундай врачтын аккаунтун ушундай кылып жазадым, врачтын аккаунтун 0-дон 1 айда 1000 подписчик привлекла десем, вау дейм мен. То есть ушундай рилстерди, мындай креативность, анын имиджинин үстүндө иштеп, анын внешний видин да жакшы көтөрүп, где-то там и так далее, баарын ушуну кылып, можете взращивать, пожалуйста, ведите интересный контент. Еще один вопрос, Пятерка финансысы кандай? Эмнеси кандай? Финансы, акча. Пятеркалардыкы жакшы эле келет, Сейчас, подожди, ты же пришла масштабировать, я же говорю, сен деген реализацияң, сатуучусуң, сен бизнесменсиң. То есть пятерка, она пришла, мисалы үчүн мен күйөөмө Матис алып берсем, аны Lexus кылат.
Мисалы үчүн, у пятерки всегда много детей, то есть масштаб, количество, сатуучу, продажник. У тебя вот это, да, твоя реализация. Но тебе еще 33 нету, так, 5 плюс 4, 9, 9 плюс 1, 9 плюс 5, 14. Тут 5 плюс 1, 6 плюс 9-га 6-ны кошсо канча болот? 15. 15. У тебя миссия 6. Поэтому ты Да. женственная, уйкусуң, комфорт любишь, роскошную жизнь Да. любишь. Уктаганда прям энергия алып, бодрый болосуң, прям жаныңды кыйнабай иштешиң керек да. Жаныңды кыйнасаң, анда уже все. Чаң жугузбаган жумушта иштешиң керек. Ошо достигаторство менде бар да, жанымды прям мондай мощно кыйнап таштайм. Дагы кандай вопростарым У тебя бар? борьба. Первое слово нет. Понимаешь, пятерка жини келсе, сабап салышы мүмкүн дубинка менен. Жини катуу келсе. Борьба бар. Борьба деген кандай? Внутри борьба у тебя все время мындай. Первое слово нет. Мындай. Болот го кээ бирнеке деп айтсаң, күрөшө берет. Сен менен мындай спорт этип өзүң права атасың. Холодная пятерка, немножко холодная, да, но побольше обнимайся, будь тактильная. Ты же общительная, да? Да, я общительная, Даже да. когда здороваешься с людьми, вот с близкими, с подругами, прям обмен энергиями, прям кучактап, прям обнимайся побольше. Ты должна быть тактильной. А сен адамдардан вот эта тактильность сенде жок, тебе нужно больше быть тактильной, вот этот сердечный чакраң качан сен обидадан кеткенде, тарынбаганда. Сен тарына берсең өзүң деле. Мен мисалы үчүн биякта бүт эле айымдар го, тарына берип, мисалы үчүн мен жолдошума тарына берип, я себе этот женский болезнь заработала. Это 3 года назад. Я тогда поняла, беру психологтун эфирине уштеп кирип калдым. Обиды на мужа приводят к заболеваниям, женским заболеваниям, и в конечном итоге это рак матки дегендей болду, да? Она говорит, зачем мне это, дедим, да, я же нужна своим детям. Мен уже өзүм сценарий түзүп алдым, өлүп калдым. Экинчи аялда балдарымды ким карайт? Я поняла, что я нужна в первую очередь себе и своим детям. Я перестала, ушла от претензий. Эмнеге күйөөм мындай, эмнеге үй мындай, эмнеге бизде акча жок, эмне үчүн бул жакшы жерде иштебейт, эмне үчүн бизде машина жок, эмне үчүн бизде акча жок деген претензия. Өзүм эчтеке кылбайм, претензия кылам, да? Я тогда оттуда ушла и өзүм просто начала над собой работать. Кулдуз эже, азыр менде мындай да, например, если честно сказать, азыр менин телефонум аябай эски да. Анан азыр СММди уже я отуруп алып планирую да. Бирөөдөн карызга алып туруп, үй телефон ала берсемби деп атам. Айфонбу? Это ошо пока меники азыр айфон эмес. Меники айфон эмес азыр. Жок, смотри, хотя бы билим ала беришиң керек, но колуңан келсе, мындай да, бул сага Кудайдан намерение кылып суранып койсоң, ал может күйөөңөн келет, может ата-энең берет, может, я не знаю, кто-то там с России деньги, еще что-то, бир нерсе болуп эле, эжең жаңы айфон алып эскисин сатып калат же сага берип калат да, сен чын жүрөгүң менен ниет коюп туруп анан ыраазычылык эле кыла берсең, ыраазычылык айтып, вот претензиядан кетсең, ал нерсе келет өзүчү. Анан я не говорю сразу эң акыркы айфон ал 14, 15 Pro Max, гигабайт, мегабайт, Pro эмес, хотя бы 25 000 сом болсо дагы iPhone 11, iPhone 12 деген сыяктуу да. Ошондой сыяктуу ала берсең болот. Потому что это практика, это эметесиң, андан кийин на свой новый iPhone ты сама заработаешь, либо через мужа заработаешь. Через мужа это как жакшы мамиле кылып, жакшы подход кылып, жакшы прогрев кылып деп. Хорошо. Азыр ошондо мен уже оюм кетти да. Бирөөдөн акча туруп мен хоть телефон ала берсемби депчи, это минус энергия менен баштап атам да, ошондо меники карыз өтө минуска кетти да. Ну смотри, сначала сен iPhone алганың биртете, если сенде билим жок болсо. Тебе iPhone нужен, но и знания тоже нужны. Вначале у меня был Redmi. У меня азыр Redmi. И Redmi болчу меники. Андан кийин ошо менен баштагам, ошо менен иштеп жүрдүм. Андан кийин анан бул iPhone 11 алып бактылуу болдум го. Даже ошо iPhone'го жетем деп мен үйгө барганда, ата-энем үйүнө Бишкекке барганда, инемдин iPhone'ун алып алып, өзүнүн логин паролуна кирип, анан сторис тартып, качествосын көрүп алып, сүйүнүп жырга беришим. Настолько, представляете? Настолько, да? Анан Android'те, Redmi'дечи зависать этип калат го, жинде болчу. Мынтип басылбаса дагы 28 сторис тартчумун ошондочу. Күндөгө.
И мне не торчит, я не пойму, но каждый день были сторисы, да. Я себя считала, наверное, звездой. Ладно, тоже рекомендую. Хорошо. Все, Рахмат. Хорошо. Гүлзия, ошондо до Нового года мен эсебимди такшалдырышым керек, потом после Нового года на наставничествоға барышым керек, Жоқ, смотри, 1 сентябрдан баштап сен СММди окуй бер. Сен 1 сентябрга чейин азыр 2000 сом болобу, 1000 сом болобу, уже бөлөсөңбү, или 2 бөлүппү, 5000 төлөп, сен уже 1 ай окуп, 1 ай доступ алып, уже жанталашып, уже проекттерди алганга аракет кыла беришиң керек. Октябрда у нас будет новый курс, он будет именно по продюсированию, только про продюсирование, 2 ай окупулат. Он будет стоить не так дорого, поэтому вот этот проект, он ошол жака катышсаң болот да параллельно, но даже продюсер болуп окуп аткан күндө дагы сен СММ катары 1 эмес 2 проект алып такшалдырышың керек, практика. И продюсер болуп проект алганда дагы мындай да көбүнчөчү өзү СММщик болуп ошол врачка барып туруп андан кийин продюсер болуп кеткен учурлар да көп. Ал сен иштеш көнүп калат да, сен аны уже продюсировать этесиң да, поэтому сен мындай да сен сразу эле барып туруп ординатуранын эң чоң болом деп атасың да. Мындай өсүп кетиш керек да. Эмгек сиңириш керек, практика керек, колдоруңду операция жасап, монтип пациенттерге консультация кылып, нарабатываешь опыт деген бар. Ошондо анан эме болот. Понятно, да? Хорошо. Түшүнүктүү. Чоң рахмат Гүлзия. Чоң рахмат, разымын. Аябай разымын. Я рада, что я попала. Чоң рахмат. Вы попали, потому что у вас аккаунт был доктор написано. Видите, как это играет роль? Если доктор, здесь уже другой статус. Хорошо. Так, башка устатты жамандамай жок. Да, эч жамандабагыла, даже мындай да, устаттан эмес, өзүңдөн, адамдын өзүнөн болот, сөзсүз түрдө бул жакта. Я очень восхищаюсь за именно Мыктыбек агай менен анын немелери, сабактары. Но это уже такой масштабный человек. Да, Рахмат уже эфирден чыгарсаңыз болот, да. Это такой масштабный человек, который уже, он уже на масштабе. И здесь он не может уже со всеми, там, допустим, 100-200 киши менен жеке-жеке не может, но такие, ну, бир жолуга, 2 жолугушууларга, может быть, наверное, сделает. По-своему он очень хороший мотиватор, да, поэтому адам сөзсүз түрдө өзүнөн издеш керек. Мен кыла алдымбы, буларды мен өзүм изилдедимби депчи. Вот. Так, жду дейт. Я из Баткена дейт. Круто, я тоже хочу. Ушундай эли бизде аракет жок, анан эле жаман. Ооба, эч кимди жамандабагыла сөзсүз түрдө. Это, во-первых, бирөөнү жамандаганда, биз өзүбүз осуждать этип жамандаганда энергия кетет экен. И ушактаганда, бирөөнү жамандаганда сразу низкий вибрацияга кетип атпайбызбы? Биз бирөөнүн аркасынан жамандадыкпы? Бизде слив энергия. Энергияңды, сенде бар энергияны жакшыга кетиргиң келеби? Адамдарга жакшы берип, жакшы билим берип, же болбосо жакшы адамдар менен сүйлөшүп, же болбосо вау, мындай суктанып дегендейчи. Анан у нас слив энергии идет, когда у нас зависть и осуждение. Бирөөнү осуждать эткенде, биз дайыма осуждать эткен адам дайыма артта турат экен да, потому что бетме бет келип айта албайт экен. И ал адам тигил адамдан дайыма артта болот экен. И ошонун албетте сөзсүз түрдө, мисалы үчүн мени жаман айтып, жаман болсо, мага ошончолук ойдо көтөрүлүп баштайм да. И ал адам прям бирөөнү жамандадыңбы? Все, у тебя деньги уходят деп кой да, мындайча айтканда. Бул динде деле бар, бирөөнү ушак айтып, жаман кылуу, бул эң можно я тоже выйду дейт, бермейт дейт. Мен разбор кылып бересизби дейт. Фарида даамдары айым, мен сизге аккаунтуңузду айткам. Сиз деген фуд-блогер болсоңуз, даамдарды, печеное, кучкорду, жакшы нерселерди сатсаңыз, сизге эмне керек? Фотосессия кылып келиңиз, сөзсүз түрдө. Бишкекке келсеңиз, жашнакай фартук закажите, чтобы аккуратно, тамак жасап атканда аккуратно келиңиз. Жашнакай, как это называется, шапочкаңызды кийип, өбөлүктү кармап, апапакай мындай жакшы көйнөк кийип туруп, жакшы өзүңүздүн формочкаңызды, Фарида даамдары деп логотипиңизди жазатып, макияж жазатып, фотосессия кылып, өзүңүзгө бир 5000 сом арнап коюңуз хотя бы, или 3000 сом фотосессия кылып, аватарда ушинтип өзүңүздүн өбөлүк кармап, Фарида даамдары деп турса, мен дейм да, бренд,
өзүңүзгө кичине вложение кылып коюңуз сөзсүз түрдө. Фотосессия кылып өзүңөргө кыласыңар да кыздар. Эртең мына Фарида даамдары деп дүкөн ачам, павильон десеңиз, павильон аласыз, аренда кыласыз, жаздыртасыз, рекламный щит койдурасыз, полкаларды аласыз, вложение кыласың да бизнес. Инстаграм бул дагы бизнес. Инстаграм сенин баракчаң, бул сенин бизнесиң, бул сенин уюң. Как еще могу объяснить? Уйду чөп бербей, кечке эле сай берсе болбойт. Ага чөп бериш керек. Бизнести бала сыяктуу бапестеп карасаң ал өсөт, процветать этет. 0108-1982 айтып Господи. Лидер 24-го дейт. Кудай сүйгөн пендесиз. Кстати, биздин президент Кудай сүйгөн пенде, 6-6-6ларды Кудай сүйөт дейт, дайыма поддерживать этет экен. Мудрый очень. Но мен командага алтыны көп албайм, себеби дегенде мен үчүн көрүп жалкоорок адамдай сезилет. Балким это мой триггер, потому что я достигатор и трудоголик. Ой, я никого не приняла, оказывается, сейчас. А можно тоже 25 дейт. Туура айтасың, туура айтасың. Кудай сураңгыла, дневник жазгыла. Кудайдан сураңгыла, молодец, Кундуз. О, здрасте, Гульшан эже. Здрасте. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен балдарым татып койдум эле, цветтерим өчүрүп, баарын өчүрүп. Сүйлөсөм суроо берсем деле. Вот, айта бериңиз. Мен буга чейин 1-2 жыл, 3 жыл мурун СММди окугам да, ошол боюнча алып кете албай калып кеткен. 2-3 жыл канча өзгөрүлдү? 100 жолу өзгөрдү. Ошо алып кете албай калып кетти. Андан бери дагы 2-3 жолу окудум. Окуп калып кетти. Андан кийин бул меники эмес окшойт. Азыр ошо модуляр графты эмне кылып көрсөмбү, окуп көрсөмбү, же СММди кайрадан башынан окуп туруп анан аңга окусамбы деп ойлоп атканмын. Окуйсуз. Кандай максатта? СММ адиси болуп болуш үчүн окучу элеңиз? Жок, мен сетевикмин да өзүмчү. Анан ошону алып кетиш үчүн СММди окуганмын да. Анан шартка байланыштуу калып кетти, алып кете албай калып кеттим. Сетевой бизнестемин. Кайсы сетевой бизнестесиз? Каякта жашайсыз? Дата рождения? Мен Жалал Абаддамын, дата рождения 21-05-87. Сизде действие аз? Сиз башыңызда эле анализдей бересиз, так, монтем, тигинтем. Курсту өмүр бою окуйсуз. Муну өзүңүзгө уже эме кылып алсаңыз болот, потому что сиз билимге тойбогон адамдардын бирисиз. Дайыма ушундай билимди, дайыма курстар сатып алып, именно сиздин предназначенияңыз наставник. Наставник деген ким? Сетевойдо наставник болушуңуз мүмкүн. СММ жаатында, любой, даже ушу командаңызга деле СММ жаатында жардам берип, наставлять этип, аларга туура наставник, устат катары жакшы үйрөтсөңүз, это тоже реализация вашей души. Сиз көбүрөөк мындай вещать этишиңиз керек. Сүйлөгөндө сизде момундай потоктор ачылат. Мен мисалы үчүн бүгүн аябай чарчап турдум, чарчаганыма карабай эфирге келдим, и у меня прям энергия сейчас прет. Эл менен сүйлөшүп, у меня еще больше энергии. То есть когда ты еще билимдин баары качан оседает в теле, качан сиз ушу адамдарга мен берип атам го, польза берип атам. Канча да польза берген сайын ошончолук менде энергия көбөйүп атат. Ушунда отдача, бул жакта ыраазычылыктар айтылган сайын менин энергиям көтөрүлүп атат. Менде өзүмө болгон ишеним көтөрүлүп атат, элдин ыраазычылыгын угуп атам. То есть я это делаю дисбалансы для себя тоже. И вот вам тоже нужно научиться вот это тоже применять, во-первых. Во-вторых, сетевойдо иштесеңиз, сетевойдо кандай билбейм, мисалы үчүн мен инстаграмыңызга киргенде я тоже хочу сиздин жашооңузду, жөнөкөй болгон жашооңузду хорошем качестве жакшы эме менен көргүм келет. Кайсы сетевой дедиңиз? Дагы бир жерде айтып коесузбу? Алоэ вера. Бирок пост чыгарышты билбейм, баарын унутуп калдым. Элементарно практика жок. Кандай СММ окудуңуз вообще? Кошмар. Аларда эмне үйрөткөнбү же мен өзүм кабыл алган эмесмин, пост чыгарышты билбейм. Күнөө өзүңүздө, күнөө менде деп айтыңыз дайыма. Я сама виновата. Вы ничего не делали, потому что вы просто смотрели урок.
Почему я ввела бонусную систему? Бир тапшырмага 50 балл. 50 балл был 50 сом курска арзандатуу деп. Не потому что мне это кайфово, а потому что это мотивация делать и практика. И все, кто делают сторисы, нас отмечают, делают что-то, хоть аракет кылоткан адамдын бардыгын мы все поддерживаем, репостим, лайкаем, отправляем реакции, еще и в чате их обязательно мотивируем. Потому что сиз ошондойсуз, сиз башыңызда умныйсыз, анализдей бересиз, так эртең мону кылам, тигини кылам, мону жазайм, а нифига жазабайсыз эч нерсе, только башыңызда эле жаза бересиз. Ошондой туура. Ошондо СММди кайра башынан окушум керек болуп калабы? СММди башынан окуганда окушуңуз керек ооба, но сөзсүз түрдө кылышыңыз керек. Андан кийин өзүңүзгө мотивация, дисциплина алышыңыз керек. В каком направлении я хочу расти? Алоэ вера деген это что? Это косметика, да, или питание? Вы мне был? Не, БАДы основной. Основные БАДы. БАДы болсо, мисалы үчүн, вот хотела бүгүн эле утром снять, ладно, завтра я посвящу сторис День здоровья деп айтам. Я покажу все свои БАДы, как я это все кушаю. Сегодня вышли в чат, блин, напомните мне нужно это все записывать. Так, сторис. Так, эмеда? Мен сиз сториске киргенде, эртең менен сторисиңизде сиз ушинтип баночкадан алып чыгып, өзүңүз ошону употреблять этип, суу ичип, где-то анализдериңизди бергенде, анализдер берип келдим, мынтим, тигинтим, потом дальше командаңыз менен чогулушуңарды, өзүңүздүн командаңызга ушинтип отуруп алып, сабак өткөнүңүздү, мотивация бергениңизди, да хоть WhatsApp чат ачып алып, ошол 20 кишини кошуп алып, ошолор менен эле күнүгө общение берип, сиз өзүңүз наставниксиз да, понимаете, сиз сүйлөгөндө сизде ачылат. Монтип сүйлөгөндө ошол билимдер ошондо чыгат сизде. Вам нужно наставлять людей. Это уже предназначение, реализация души. Жүрөгүңүздө каалаган нерсе ошол да. То есть сиз ошол жакта лидер болгуңуз келип атат. Өзүңүздүн 20, 30, 50 кишиңиз, 100 кишиңизди топтолуп, ошолорго наставник болгуңуз келип атат. Но онлайнда сетевой болобу, кандай болобу, мен айтып кетпедимби? Не только Инстаграм, но и ТикТок, топтогонго, өзүңдү алып барганга, видеолорду монтаждаганга кылышыңыз керек. Сөзсүз түрдө. Вот я просто вас очень хорошо знаю, у меня затканыжа 3. Күнүгө кана деп туруп аркасынан тапшырма бергенде, мисалы үчүн кээде айтат да, блин, Кундуз сенден коркуп атыр эле, блин, 1 саатта отчетты жазып салдым дейт. То есть это нужно. Постарайтесь, өзүңүздө ошол дисциплина, бир нерсе жок болсо, командадан ошондой бир кызды таап алып, ошо менен иштешкенге, ошого жакындаганга, сизде жок нерсени жаныңызда жүргөн адамдан наработка кылсаңыз болот. То есть сизде дисциплина жок болуп атпайбы? Сиз туруп кыймылдабай атпайсызбы? Кыймыл аракет жок да сизде. Демек, энергичный, күндө басам, жумасына бир жолу баняга барам, бир чөйрөгө кошулуп алып, ошолор менен дисциплинага түшкөн аракет кылыңыз. Же болбосо ошо чөйрөңүздөн бир кызды ошол мага точно ушу менен действительно кыймыл аракети жагып атабы, вот сиз мени көрүп атасызбы? Постоянно катится, идет сторисы, рилсы, еще что-то. Демек, мен ушундан бир нерсе үйрөнүшүм керек, или вот желательно в окружении. Чөйрөдөн ошондо жакындап аракет кылыңыз. Мисалы үчүн менде эл менен жандуу сүйлөшүп, бирөө менен мындай жок болуп атабы, мен ошону күйөөмөн үйрөнүп атам. Бүгүн мисалы үчүн бир ай менен жүрдүк. Мен мисалы үчүн өзүм менен өзүм отура берем да, мынтипчи. Мен болсо мен сүйлөшүп, 5 же эмеси, миссиясы 5, сүйлөшүп, ич угунуна кирип, эжеке, на. Вот это мне нужно нарабатывать, да? Мен сураса сүйлөйм, ачылам, а бирок бирөөгө барып, сүйлөшүп, аны менен жакшы мындай бир жашоодо негизги бул адамга жакшы мамиле кылуу, адамгерчилик келе турат да, көңүл турат. Бул жактан бирөө бир нерсе делеметпейт. Кандайсыз, жакшы жатасыздарбы, ден соолугуңуздар жакшыбы, эмне болот деп адам менен жакшы сүйлөшсөң, ошондон дарахат алсаң болот. Ошол нерсе дагы ал адамга энергия берип, мүмкүнчүлүктөрдү алып келет да. Поэтому здесь, вот в вашем случае, нужно будет приходить в дисциплину и просто кыймыл аракет кылышыңыз керек. Поднимайте энергию, аракет эме, действие кылыңыз, потому что бүт баары башыңызда эле турат. Рахмат. 1, 4, 4 плюс 1, 5.
5 плюс 3 8, 8 плюс 8 это 16. 7. Семерка звезды, хочет бы денег хотите, да? Все время акча астырбайбы сизде. Черная дыра. Мен Дубайда жашайм, кантип курсуңузга каттасам болот дейт. Органикский G. Девочки, сделайте скриншот, свяжитесь с Ежешкой. Эмеге чатта бул эмеде СММ Беллыда биодо WhatsAppка чат турат. Стористерде менеджерлерге чат. Мен менеджерлерим күнүгө кутмантаң, сабактар салып атышат чатка. Ошого жазгыла. Алар консультация өтүшөт сиздерге, айтып беришет бардыгын. Реквизит жөнөтүшөт, программа жөнөтүшөт, кайсы спикер келет, канча 120 сабак болот экенин айтып берет. Эмнелер кирет ичине, кандай болот, ошолордун баарын айтып беришет. 1 сентябрда деп эмнеге сандарга ишенесиз, Кудай бардык адамдарды бирдей сүйөт дейт. Ооба, бардыгын бирдей сүйөт, сөзсүз түрдө айтып койчу дейт. Кичи Өрүктү, Түп району дейт. Очень круто, мен тоңдомун. Сөзсүз түрдө. Я не поняла, что мы усложняем, пока не все станет идеальным дейт. Да, вот эта проблема у многих, они ждут, когда похудеют, они ждут, когда вот накрашусь, придут лучшие времена, и я начну. Надо вот в моменте сейчас начинать. Вот если у вас сейчас страх выйти в сторис, вот нужно сейчас вот хотя бы записать, вот взять фон, сфотать вот, ну потолок сфотайте, напишите. Мысль. Эң биринчи жүрөккө келген ойду, ошол эң биринчи келген ой, ошол истинный деп айтат экен да. Так. Да, кундуз жагандайсыз, мен кече көрсөм түшүнөмбү, инстаны кантип алып барышты билет жатам дейт. Мен кечке көрсөм түшүнөмбү дейт. Түшүнбөй атсаңыз 4-5 жолу көргүлөдү. Мындайда я понимаю, когда 40, 50, 60-дагы эжегилер түшүнбөй атам десе да түшүнөсүң да, анан жапжаш 16, 17, 18, 20 жаштагы кыздар түшүнбөй атам дегенде либо детская позиция, либо им не хватило внимания мамы, и они хотят получить любовь. Обычно это вот в моем случае тоже вот такое бывает, да, когда хотят получить мою любовь, у кого-то недостаток от мамы любви, внимания, еще что-то, они впадают в детскую позицию. Надо пробовать. Или сіздің балаңыз бірінші класс келе алып айтады, мам, у меня не получается, мам, у меня не получается, деп аракет кылып айтат да. Сіз не кыласыз, отурасыз, у тебя получится, деп ага 1 көрсөтөсүз, 2 көрсөтөсүз, у него получится. Аны өзү каалабай, у меня не получается, я не могу, я не умею, дей берсе, это уже что? Это уже, ну, осознанный выбор. Мери Момакеева, саламатсызбы, мен жолдошум, да, 8. Здесь просто данность. Прошлый, өзүңдүн кайсыл цифрада, кайсыл күнү төрөлгөнсүң, ошол жараша эле сени кыймыл аракетиң, поведенияңды. Мен мисалы үчүн жолдошум сизге окшоп 8, 26 төрөлгөн. 2 плюс 6, 8, да, анан мурун мен ушу психологияга, конституцияга чейин, мен аны түшүнчү эмесмин, да, мусор төгүп атканда, мисалы үчүн деп чакан карап берсем, деп контролдоп койчу. Анан тряпканы мынтип сылып койсом, аркама келип карасакчы, же болбосо мындай доверие или же практичность, мынтип мен невнимательный болсо баардык нерсени байкап турчу да. Анан мен түшүнчү эмесмин. Я думала, почему так, почему мой муж такой, деп мен разрушение болор үчүн эмнеге мынтет деп. А көрсө бул адам өзү контролер экен, бир нерсеге бирөөнү алып делегировать этип, доверять этиши оор экен. Кандай десем, результат деп сүйлөйт да, результат болобу депчи. Анан биринчи айфонумду, ноутбугумду алганда, кичине бул жактан акча тапса болот экен, результат болот экен деп мени мындай көп эметпей баштаганда, анан ист алганда он вообще перестал что-либо говорить. Наоборот, мисалы үчүн мен мынтип түз эфир өтүп атканда, аз балдарды алып кетип эшикти жаап, апаңар сабак өтүп атат, мешать этпегиле деп поддержка кылат. Либо мен бир жака кетип калсам, иштеп жүрөт, результат көрсөтүп атат. Результатка ишенет да, өзгөчө эркектер результатка ишенишет. Ошон үчүн я рекомендую деп мындай ишинен алып чыгып, Нурсултан, мен сет сайда окугантам, 200 000 төлөп десем, ты чё, больная дура демек да мен туурабы? Но я молча ли сама заработала, мен ушуну жүрөгүм каалап атат деп барып 6 күн окуп келдим. Элестеткиле.
Когда-то я смеялась за бирөөлөрдүчү, ай жиндилер билин 100 000, 200 000 төлөп окушат дечимин. Бир жылдан ровно өзүм ошол нерсеге бардым да. Благодарю вообще айтам мындай да, негизи бактылуулук динде сөзсүз түрдө, духовностько келип атасыз. Мен келе жаткан максаттарымды берейин. Жолдошум экөөбүз даватка чыксакпы дейм. Жолдошумду очень сложно его переубедить, заставить сложно, да? Каалоосу жок адамды заставить сложно, но я бы хотела, чтобы он читал намаз, ходил хотя бы по пятницам в мечеть, прийти к духовности. Потому что мы оба, вот я тоже один, и он, 8, вот, ишениш, да, ишениш уррахта, не духовный человек, более такой недуховный человек, бирок иштерман, эшке чыгып, туалет казабы, помидор сатабы, же картошка сатабы, же казабы, үй бүлөсүн багып кетет, кара жумуштан качпайт. Ошонусун эле жакшы көрөм. Сегиздерди эмне үчүн жакшы көрөм? Себеби дегенде бир жумуш берсең, майын чыгарып туруп иштейт да. Майын чыгарып, кара жумуштан качпай иштейт. Ошонусун эле жакшы көрөм. Бирок башка бирөө акча көбүрөөк сунуштаса, ал кетип калышы мүмкүн, потому что действительно материальный мирди жакшы көрүшөт. Баарыбыз эле жакшы көрөбүз акчаны, материальный мирди, но эти люди өзгөчө жакшы көрүшөт. Температура болуп атса дагы дордойго чыгып иштешет, ооруп атса дагы иштей беришет. Вообще практичный адамдар да, работягалар. Кээ бир мисалы үчүн алтылар эч качан ооруп атса иштешпейт, алар өзүнүн комфортун ойлонушат. Вот. Анан что у них еще? Результативный иштерман, жалко диванда жаткан адам эркекти эле жек көрөм. Ошон үчүн, наверное, где-то я вот выбрала интуитивно такого мужчину, да? Иштерман деп, кундуз жагандайсың, мен кечке көрсөм түшүнбөй атам дейт. Кундуз кандайсың дейт, саламатсызбы дейт. У меня эфир 9-да башталган, уже 1,5 саат болуп тур, нам уже пора заканчивать. Укпай калдым дейт. Наргиза из Италии, всем привет, вам привет особенно. Вот 26-го, жаңы эле айтып берген нерсем бардыгы, вот вас касается, у меня муж 26 мая родился. Мен Италияда жашагам 4 жыл, Неаполь шаарында плюс Сардинияда была мигрантом, получила временное гражданство. Үй бүлөдө жашачумун, биринчи уборкада иштечимин, андан кийин үй бүлөдө жашап уборка кылчумун, няня болчумун, няня болдум. 2 ай Калери, Сардинияга бардым, кемпир карап көрдүм, сиделка болуп, но это не моё экен да. Чоң ушундай кемпирлер менен иштегенде прям сүйлөшүп, мээңди жеп салат экен эчтеке жумуш кылбасаң да. Бирок жаш бала менен, жаш баланын энергиясы менен, аны менен чарчасаң да, физически чарчаганың жакшы экен да, чем морально. Поэтому миллионерлердин үйүндө жашагам. Жакшы, 4 жыл жашадым. Ата-энеме Бишкектен үй алып бергем, Токмоктон бияка көчүрүп келгем. Mercedes C180 машина алгам, Токмоктон однокомнатный квартира алгам. Бул Италияда 4 жыл жашап жүрүп. Тил үйрөнгөм, ошол жакта бышкам, такша алгам. Это было выживание почти. Тил билбесең, кыргыздардан, но, к сожалению, поддержки не было. Работу покупали. Я не жалею, это мои лучшие годы, с 20 до 24 лет я жила в Италии. Ата-энеме жардам берейин делчи. Наверное, мен кандай десем, ошол жакта жашап иштегенин баарын өзүмө коротпостон ата-энеме ошо үй алып бергенге жардам бергем да. Но что я поняла, кыз киши кылган нерсе көп мындай билим же баркталбай калабы. Кыз киши жакшы турмушка чыгып, жакшы бала менен турмуш куруп, жакшы балдарды төрөп, жакшы жерде болуп, татыктуу жашап, бактылуу болуп, өзүнүн бизнесин алып кетип, ошентип кетсе, ошол эң самый лучший, ошо кыздын эмеси ошол болот экен да. Вот, конечно, неплохо, нужно помогать, но то, что я поздно вышла замуж, живя там до 26 лет, да, то, что вот эркек балдар кылыш керек экен да көбүнчөчү. Это вот мужская энергия, это их алар эркек баары бизнести дагы, чоң бизнести дагы аял киши жалгыз көтөрүп кетиш оорураак болот экен. Биз өзүбүзгө, жүрөгүбүзгө жаккан женский жумушту, өзүбүздүн кандай десем, жүрөгүбүзгө жагып, вдохновение кылып, ошо менен жасаган жумушубуз бизди действительно жумушта эмес, мындай. Мен мисалы үчүн жумушумду сүйөм. Бул бир жумалык аксыз марафонду кылуу кажети деле жок болчу, бирок мен ошол нерсени кылгым келди. Анан
Я вообще планировала жаңы жылдын астында сделать, но я захотела вот это сделать. После обучения я вот Гөлдө окуп келдим го, 2 жума окуп жүрдүм. Ошондон келгенден кийин ушунча билим болду, и мен аны менен бөлүшкүм келди. Я хотела быть полезной людям, потому что элиңе кызмат кылганда гана и Кудайдан да бир нерсе сурадык, чоң нерсе, анан ошол нерсени мындай жүрөгүм менен бергим келди, без ожиданий. Если даже люди будут возмущаться, будут неблагодарны, я готова отдавать дедим. Поэтому я не жду благодарности, я это даю во благо. Түшүнбөйм, инстаны дегендерге жертвасыңар, жаман көрбөгүлө, бирөөгө арта салганды любите дейт. Мен эле жалгыз Бетке айткан эмес, бул жакта Кундуз Жумакадыр дейт. Бетке айтат экен, азаматсыз дейт. Түшүнбөйм, инстаны дегендер жертвасыңар дейт. Аракет жок. Ошол болуп атпайбы, биз өзүбүз баардыгыбыз өзүбүздү кыйын сезебиз. Мен акылдуумун, мен кыйынмын деп ойлойбуз да. Анан, если ты такая умная, почему ты такая бедная деген бар да. Вот вроде бы, значит, туура эмес бир нерсе иш аракеттер кылып атат. Демек барып үйрөнүш керек. Не только у меня, бизнесу учитесь, старайтесь, вот на что у вас есть идет нюх, тамак жасаганды жакшы көрөсүң, торт жасаганды үйрөн, заказдарды ал. Баракчаңды сонун кылып упаковка кылып, СММдин навыктары менен Инстаграмдын чёткий, сен көрүп туруп эле ушу, блин, она так любит торты печь, она так с любовью их делает, вау, круто. Деп, мен жакшы көрүп, сиз ошо, вы же видите, как я люблю свою работу, да? Вы видите, как я люблю свою работу, как я кайфую от этого. И вот то же самое, мен сизге киргенде я должна видеть, как вы любите свою работу, как вы от этого кайфуете. Как можно впадать в детскую позицию, если человек в самом деле не понимает? Люди разные, ты не смотри через свой угол понимания. Как может впадать в детскую позицию, если человек в самом деле не понимает? Люди разные, ты не смотри через свой угол понимания. Я с вами согласна. Скажите, пожалуйста, актуально ли быть фотографом или мобилография, монтаж? Я учусь на курсах мобилография, монтаж видео, но сложный монтаж у меня не получается. Думаю, может чуть-чуть поменять направление. Фотографом это визуализатором, да, визуализаторлар телефонго жакшы качественно сүрөткө тартып, если вы будете фотографировать качественно, особенно вот ваши, да, у нас очень мало визуализаторов, фотограф, не фотограф, а визуализатор, наверное, скорее всего, да. Сейчас у нас такой век, что все уже через iPhone фотографируются, да, у меня все фотосессии на айфоне, все рилсы записываются на iPhone и так далее. И то, и другое. Мне вот мобилография больше по душе, потому что больше заказываю мобилографа, снять рилсы, поснимать наш сюжет и так далее. То есть и то, и другое. Не обязательно делать сложный монтаж, не обязательно делать какие-то вот превращения, исчезновения, да. Мобилограф — это который качественно может передать суть, хорошее видео атмосферное и в то же время классные кадры ловить. То есть это же тоже навык. Значит, у тебя нет ораторства, ты не объясняешь доходчиво. Да, я не оратор. Вы пришли здесь скафнить. Если вам не нравится эфир, вы должны просто выйти. Если я вам не нравлюсь, если вам не нравится, как я разговариваю, вы не должны себя заставлять. Вы должны выйти с курса, отписаться и не смотреть. Если я вас раздражаю, вы не обязаны это смотреть. Машаллах, дейт, круто, дейт, спасибо. Мен жолдошум 5-майда төрөлгөн дейт. Жолдошуңуз үйдө отурбайт экен да такыр. Дайыма көчөдө жүрөбү, достор менен же бир жакта. Үйдө жашабайт эч качан. Үйдө жашашы оор. Если даже аял киши болсо дагы балдар менен дайыма конокто, бир жака, подругасына, эшикке, тууганына, подружкасына, кошунага эки жака кете берет. Үйдө отурбаган адамдар да. Менин жолдошум төрттү, неправильно что написала. Окей, давайте вопросы по теме.
Рахмат, у нас уже 1,5 часа. Мен да Калери, да, мен чох рахмат. И Калери, всем привет. Для меня это прям такой тихий город. Так. Так. Вы классная, говорит. На вас влияет социальная психология, говорит. Да, очень влияет. Благодаря социальной психологии я делаю вот это все. Вот, то, что азыр силерге кылып атпайм, канча адам разы болуп атат. Бул жакта дагы нааразы болгондо бир айым бар экен. Сен оратор эмессиң дейт. Ооба, мен оратор эмесмин. Мен вообще оратор эмесмин. Так. Я хорошо рисую, это круто, это же творчество. Я ищу окружение, кто хочет менять мышление. Это круто, нужно в какой-то в какой-то клуб. Сонный эфир болду, слишком доходчиво объясняете. Дейт. Спасибо, круто. На что годны шестерки в поисках себя дейт. Биздин президентибиз алталты да, мен алтыны, мен андан консультация, мен андан разбор, мен андан распаковка личности сатып алам. Себеби дегенде ал отуруп туруп мудрая да, и инвестиции ийгилик алып келет да. Мындай кылбайсың Кундуз. Сен азыр мына ийгиликке жеттиң. Людям это не интересно. Людям интересно, как ты начала, как ты добилась, как заработать на ист. Вот это им интересно. Элестетиңиз алтынын ушунчалык мудростун. Мен бул жакта жүрөм, ал мен бул жакка келип мудрый совет берип атат. То есть это советники, это люди, которые алты бар жерде дайыма ийгилик коштоп турат да, фартовые. Бог любит. Бог любит. Сиз өзүңүз канчасы дейт? Мен 280790 19 28 бирлердин адамдар көбү коркушат. Бул диктатор, бул деген эгоист деп, бирок бирлердин биринде, 10-унда, 19-унда төрөлгөндөр бар. И 28-inde, мен 28-inde. Вот все, я заканчиваю, Жан. Мои дети хотят спать. Все, я уже заканчиваю. Вот, всем спасибо, девочки, я очень надеюсь. Все, уже 5 минут, все заканчиваю. Клиентти кантип табуу керек, клиент менен кантип сүйлөшүү, договор кылыш керек. Ошол жөнүндө дагы кийин сабакка өтөсүзбү? Курста өтөм аны уже. Анда уже Zoom'да келгенде дагы ачык айтып берем, плюс еще полностью какими методами искать клиентов. Лучший метод это вот давайте я вам всем задание дам, получить 10 отказов. Получайте 10 отказов и ищите в себе причины. Почему он не отказал? Что-то не так. То есть депрессия кирип кетпестен, почему сетевойдо иштегендер битый деп атам го, алар деген күнүгө отказ ала берип уже такшалып калган. То есть кээ бир адам үйдө отура берип өнүкпөгөн адам хотя бы бир жанагы бир айга 1000 сомдук деле курстар бар го, психология боюнча бир 2000, 3000. Ошондойлорду окуп өзүң үстүндө иштей беришиң керек да, сөзсүз түрдө, потому что это полезно действительно. Только жүрөгүңөргө ким жакса, ошол автор жакса, тренер жакса баргыла. Акысыз мастер-класстарга, акылуу мастер-класстарга баргыла. Все, я уже все. Я уже все закончила. Нам нужно лекарство. Нам нужно лекарство купить. Все, всем рахмат. Отказ аябай такшалгам. Потому что чалынып жүргетип, музда чалынып жыгылып калып, отуруп кала бербейсиң да, турушуң керек кайра. Отуруп калган бул бир жолу отказ угуп, ийгилик жарата албай калып эле сынып калган адам да. Это слабый человек. Спасибо большое за крутой эфир. Алла разы болсун дейт. 99,9% довольны моим эфиром. Я очень рада. И тут только 1% одна женщина недовольная. Но все равно спасибо ей, благодарна ей. Что могу сказать? Эфир у нас был крутой. Завтра суббота, воскресенье. Это значит, что я отдыхаю. И в понедельник у нас будет итоговый прямой эфир. Будем подводить итоги, будем общаться. Может быть, пораньше постараюсь выйти, чтобы быть с вами подольше. Да? Всех люблю. Всем пока.